Мамлекеттик бюджеттен каржыланып, бирок курулушу токтоп турган социалдык объектилер быйыл бүткөрүлөт. Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Алсак, Ош шаарында 2016 жылдан бери курулушу токтоп турган мектеп жана бала бакчалар бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарынын коллегиялык жыйынына катышкан. Жыйында шаардагы курулушу токтоп турган социалдык объекттерди бүткөрүүнү биринчи орунга коюу керектигин айткан. Көптөн бери авариялык деп корутунду чыгарылган. Сүрөттөрдүн баары бар. Авариялык мектептер бар. Баардык сүрөттөр бар. Мен министр отурганда эле тапшырбадым. Бүт авариялык мектептердин сүрөттөрүн көрсөтүп. Сүрөттөр жок болсо азыр барып тартып бер. Коллегия бүткөнгө чейин барып көрүп азыр ошо 5 мектепте авариялык, анан бörekи 4 мектеп республиканский бюджеттен өтөт. Бүгүн чечим кабыл алабыз. Кайсылары кайсылары да андан жылат. Каржы маселеси толук бөлүнбөгөнүнө байланыштуу мектеп жана бала бакчалардын курулушу токтотулган. Учурда шаарда 4 мектеп жана 2 бала бакчанын курулушу мамлекеттик казынадан каржыланган. Алардын арасында 2 мектеп өзүнчө жаңы курулса, дагы 2 мектеп кошумча корпус болуп курулууда. Бул Амир Темир кичи чарчасында 625 орунду мектеп. Анын курулушу 25-30% жакында бүтүп калган. Ал эми экинчиси бул ирригатор көчөсүндө 275 орунду мектеп. Мунун курулушу 65-70% бүтүп калган. Мында азыр курулуш токтоп турат. Андан сырткары өткөн жылдары 20-21 жылдар башталганда мектебиз бар, 2 мектеп. Алардын курулушу бирөөсү 31-ci Курман жанат катындагы мектеп. Анын курулушу азыр мектептин чатырын жаап бүттүк, 50%дан өтүп калды. Андан сырткары Манас ата кичи чарчабыздагы 27-ci мектепке кошумча 500 орунду мектептин курулушун баштаганбыз. Анын курулушу бир 25-30% болуп калды. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан билдиргендей, калаада жылына 3,5 миңдей окуучу жаңы окууга кабыл алынат. Окуучуларга жетиштүү орундарды түзүү үчүн орто эсеп менен жылына 3 жаңы мектеп куруу керек болот. Менен эски имараты жарабайт, ал аварийный. Ошондуктан ал жерге жаңыдан корпус башталган, бирок ал да 60% болуп уже токтоп турат да. Ал жерге муктаждыктар бар үчүн бул баары башталган, чындыгында муктаждык бар. Себеби бүгүнкү күндө мектептерде балдардын саны жылына 3,5 миңден көбөйүп атат. Мындай ички миграция жүрүп атабы. Бул деген 3 мектеп жылына кур деген сөз да 1000 орунду, например. Андан сырткары мына 2 Курман жандатка, анан партия 27-ci мектебиз бар, ХБК районунда, кичи районунда. Ошол жерде кошумча имарат курулуп атат мектептерге. Ал жерде да балдардын саны көп. Берки мектептер уже 300 миңге өтүп кетип атпайбы? Ошон үчүн ошол жерлерге тандалып, жер бар, курулуп атат. Маалыматка ылайык 300 миллиондон ашуун акча каражаты бөлүнсө, мектептер толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары.